Баткен телеканалы өз берүүлөрүн түз эфирде улантат. Биз алдыңкы мүнөттөрдө өмүр сакчысы менен сарык оорусу тууралуу маектешебиз. Анткени адистердин айтымында бул илдетке чалдыккандардын саны акыркы кезде көбөйүүдө. Андыктан оорунун келип чыгуу себептери, алдын алуу жолдору, анын өтүшүп кетүүдөгү коркунучтары жөнүндө маалымат алабыз. Студиядан орун алган коногубуз менен тааныштырайын. Жороева Каныгүл Саматовна, жугуштуу оорулар боюнча Баткен облусунун башкы дарыгери, ошондой эле Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы келген. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Каныгүл Саматовна, ошол адистердин айтымында жогоруда айткандай эле бул илдет көбөйдү экен. Келиңиз, эми негизи эле бул оору тууралуу кеңири маалымат берип, жугуу жолдоруну, алдын алуу жолдоруну, анан ушул илдетке кабылса кандай коркунучтар күтөрүн, ден соолукка канчалык деңгээлде зыян экенин кенен жөнөкөйлөштүрүп телекөрүүчүлөргө жеткирип берели. Азыр алгачкы суроо мындай болсун, ошол негизи эле сарык деген бул кандай оору өзү деги эле эмне деп түшүндүрөбүз да? Сарык деген бул вирустук гепатит. Биздин тилде, жөнөкөй тилде айтканда сарык оорусу. Сарык оорусу бул жугуштуу оорулар болуп эсептелинет. Негизинен бул сарык оорусу пайда болгондо, организмге вирустар киргенде, организмде интоксикация пайда болот. Интоксикация деген бул ошо ооруган адамдын дене табынын көтөрүлүшү, тамак жебей аппетитинин жоктугу, баш оорусу, баш айлануусу, кээде кускусу келип, же болбосо көп жолу кусканга чейин алып барат. Кээде ошо ичтин оорусуна да алып келет. Ошондой эле ошо дененин түсү сарык түскө сарык түстүү болуп өзгөргөндүктөн биз ошо сарык оорусу деп айтылат. Бирок биздин медицинада ошо вирустук гепатиттер деп айтылат. Ошол сарык оорусунун негизи өзү 5 түрү бар. Биринчиси бул ошо вирустук гепатиттин А түрү, вирустук гепатиттин Б түрү, вирустук гепатиттин Б, С жана Д деген түрү. Ошол вирустук гепатиттердин А жана Е деген түрү бул көбүнчөсү баягы фекально-оральный путь деп коет, баягы заң аркылуу сууларга, тамак аштарга түшкөндө, мына ошол ооз аркылуу, ошондой эле баягы колдун кири аркылуу, баягы балдар, айрыкча балдардын арасында ойногон оюнчуктар аркылуу дагы жугушу мүмкүн. Ал эми Б, С, Д дегени бул көбүнчөсү баягы кан аркылуу жугат. Андан кийин ошол эгерде апасы ошо сарыктын Б, С, Д түрлөрү менен ооруган болсо, бул ошо боюнда кош бойлуу кезинде ошо баласына өтүп калышы мүмкүн. Ал эми Д деген түрү бул өзүнчө жашабайт. Көбүнчөсү Д деген түрү бул сарыктын Б түрүнө мындай кошумча болуп пайда болот да. Ошондо вирустук гепатит Б жана Д түрү деп да айтабызчы. Эми акыркы мезгилдерде ошо бизде көбүнчөсү балдардын арасында көп кездешкен вирустук гепатиттин А деген түрү көп кездешүүдө. Ошо түрү деп айтып калдыңыз да, мына сырткары ушул жаш куракка негизи карайбы бул оору, андан кийин мезгилге да карайбы, себеп дегенде буга чейин билинбей эле азыркы учурда көбөйдү го. Ошону түшүндүрүп берсеңиз. Бул көбүнчөсү жанагы А деген түрү бул көбүнчө ошо 14 жашка чейинки балдарда көбүрөөк кездешет. Себеби деген А түрү менен көбүнчөсү жана жогоруда айтып өттүм. Бул баягы фекально-оральный путь, бул ооз аркылуу кирүүчү микроб болуп эсептелинет. Мисалы үчүн, баягы эгерде бир бала сарык оорусунун А түрү менен ооруган болсо, ошол ойногон баягы оюнчуктардан, ошол колдонгон идиштерден, мисалы үчүн кашыктардан дагы ошолордон дагы жугушу мүмкүн. Андан кийин баягы жер жемиштерди жуубай жегенде жугушу мүмкүн. Анан кээде көбүнчөсү бизде балдар сыртта ойноп же болбосо мектептен келгенде, мектепке барганда дагы колдору жуулбайт дагы, ошо колдун кир оорусу деп да айтабыз муну көбүнчө биз. Ошо кол аркылуу, колдун кири аркылуу жугуучу вирустар болуп эсептелинет. Вирустук гепатит А түрү. Мезгилге да карайбы бул? Бул көбүнчөсү ошол баягы
вирустук гепатиттин аасы ушу күзүндө, кышында көбүрөөк болот. Себеби бул убакта баягы жер жемиштер аябай көп бышып, баягы ошолор жуубастан ошентип жегенге да байланыштуу болушу мүмкүн. Андан кийин баягы айрыкчасы мектепке барганда, баягы бир класста 20-30 окуучу окуп, ошо мисалы үчүн бирөө жарым ооруп кала турган болсо, алар бири-бири менен ойношот, колдорун кээде жуушат, кээде жуушпайт. Ошондуктан көбүнчөсү күзүндө, анан кышында. Кышында бардык баягы скученность, бир үйдө көбүнчөсү көп адам болгондуктан баягы бири-бирине тезирээк жугат. Ошондуктан ушу күзүндө, кышында аябай көп кездешет. Бул сарыктын А түрү. Эми оорунун, ар бир эле оорунун эң жакшысы алдын алгандыгы деп айтат эмеспи? Ансыңарындай бул оорунун кантип алдын алсак болот? Эң негизги бул сарык ооруларынын алдын алуу үчүн эмдөөлөр да бар да. Биринчи ушул 2001 жылдары биринчи ушул сарык оорусунун Б түрүнө каршы Кыргыз Республикасында бизде саламаттык сактоонун буйруктарынын негизинде бүт бардык жарандар роддомдо төрөлгөндөн баштап төрөт үйлөрүндө ошол вирустук гепатиттин Б-га каршы эмдөөлөрдү алып атат. Ал эми ошол жакшы жагы Б-га каршы эмдөө алганда Д менен да оорубайт да. Ошондуктан көбүнчө ошол жаңы төрөлгөн балдарды убагында эмдөөдөн өткөзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн бала төрөлгөндө вакцинация берилет, эмдөө. Андан кийин баягы 2 айында, 3,5 айында, 5 айында ушинтип берилет да. Ошондо көбүнчөсү бизде ушул баягы вакцина эмдөө алгандан кийин ортосундагы аралык сакталбайт. Мисалы үчүн 45 күндөн кийин алыш керек болсо экинчи вакцинды. А бизде ошол мисалы үчүн 2 айдан кийин, 3 айдан кийин, же болбосо кээде мисалы үчүн 5 айында алып бүтө турган эмдөөлөрдү бизде 1 жашар болгондо да алат да. Ошондуктан баягы организмден пайда болгон антитела заттар, баягы вирустарды өлтүрүүчү заттар жакшы иштеп чыгылбайт организмден. Ошондуктан баягы ооруп калышы мүмкүн. Ал эми вирустук гепатиттин А-га да каршы эмдөө бар, бирок ал биздин Кыргыз Республикасында азырынча баягы календар ошо эмдөөдүн календарына киргизилет. А бирок неме ал вирустук гепатит А-га дагы бар. Ал эми С түрүнө азырынча баягы эмдөө киргизилет. Жок вакцинация. Бирок С түрүнө жакшы жагы, мисалы үчүн убагында көрүнүп, 3 ай жакшылап дарыланса, бул адам жакшы болуп айыгып кетет да. Бирок эмдөө алдын алганга эмдөө жок. Бул эмдөөлөр боюнча. Ал эми экинчиси ушу азыркы убактагы бүгүнкү күндөгү вирустук гепатиттин Асы боюнча бул ошо өздүк гигиенаны сактагандан аябай көп көз каранды. Себеби мисалы үчүн эң эскиле жана колдун кири деп айтып атпайбызбы? Ошондо дагы биз биринчиден ошо балдардын тазалыгына, колдун тазалыгына көңүл бурушубуз керек. Мисалы үчүн сыртта ойноп келдиби? Сөзсүз түрдө баланын колун самдап жууш керек. Бул самдап жууганда эле бул вирустар өлөт да. Ошондуктан өздүк гигиенаны жакшылап сактап туруш керек. Андан кийин баягы немелерди бардык оюнчуктарды дагы жакшылап жууп турушубуз керек. А биз андай кылганда көбүнчөсү мен ушул жерде өзүм чоңойгон кызмын. Мисалы үчүн өзүмдүн элимди билем. Ошого да биз анчейин көңүл бөлбөйбүз. Ошо ар бир идишти ошо оюнчуктардын баарын жууп туруш керек. Андан кийин жер жемиштерди эле. Кээде мисалы үчүн жерге түшөт, биз ал жерде вирус бар экен, жок экенин билбейбиз. Ошону баягы ойноп жүргөн балдар чуркап барып, мисалы үчүн алма дейли. Ошо алманы деле алып жуубай жеп койгондо мына ошондо дагы жугуп калышы мүмкүнчү. Мисалы үчүн детсадка барганда да ошо колдорун жууп тазалап туруш керек. Мектептерде деле ошол колдорду тазалап жууганда, тамак жеердин алдында ошо колдорун жакшылап жууп тазалап турса, бул вирустук гепатит А жукпайт деп айтар элем. Кеңиз биз ошо темабызда айтып тургандай эле сарык оорусу көбөйүүдө деген маалыматты тастыктайлы. Сиз ошо облус боюнча жугуштуу оорулардын башкы дарыгери катары, ошонтой эле ошо Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы катары бул илдет менен чалдыккан учурда сиздерде дарыланып жаткандар боюнча айтып өтсөңүз. Акыркы айларда бизде аябай ушул көбүнчөсү ушу баягы
балдар бакчасына бара турган возрасттагы 2, 3, 4, 5 жашка чейинки балдар, андан кийин ушу 14 жашка чейинки балдардын арасында ушу жугуштуу оорулардын вирустук гепатиттин А түрү аябай көп кездешүүдө. Былтыркы жылга салыштырмалуу, былтыр мисалы үчүн bir жылда 234 боло турган болсо, бүгүнкү күндө бизде мына 9 айдын ичинде эле 384 оору келип жатты. Эми эң негизги бул жерде дагы амбулатордук шартта дагы дарыланып аткандар аябай көп. Эң негизгиси бул сарыктын алдын алып убагында көрүнүп, мисалы үчүн үйдө бирөө жарым ооруса, калгандарында барып текшертирип, алдын алып, баягы общий билирубин деп коет, бул боордун иштешин көрсөтүүчү анализ, мына ошолорду текшерип, алдын алып, баягы тяжелый түрүнө, оор түрүнө өткөзбөсө да болот да. Бизде ошол акыркы убактарда ошого жакшы көңүл бөлүнбөстөн, мисалы үчүн бир үйдө ооругандардын бирөөсү ооруса, ошол үй бүлөдөгү канча баласы ошолордун баардыгы ооруп келген убакыттар, мезгилдер дагы болуп атат да, неме ошо оорулардын арасында. Андан кийин өзү бул жана жогоруда айттык, сарык оорусу бул көбүнчөсү ушу боорду жабырката алып, боордун клеткаларынын иштешин неме төмөндөтөт да. Мына ошондо сарык оорусу өзү биринчи инкубационный период болуп бөлүнөт. Инкубационный период бул жашыруун убакыт. Бул 45 күндөн 50 күнгө чейин болот. Мында баягы вирус организмге кирип, ошол боорго отурганга чейинки убакыт болуп эсептелинет. Андан кийин сарыкка чейинки убакыт, преджелтушный период бул 2 жумага 14-15 күнгө чейин болот да. Мына ошол айрыкча ошо инкубационный период жашыруун убакытта, анан сарыкка чейинки убакытта аябай жугуу касиети жогору болотчу. Андан кийин баягы 3-үчү убагы желтушный период, же болбосо ошо баягы сарыктын аябай өөрчүп, өнүп, бүт денелерин саргарып кетүүсү, мына ошондо бир жумадан кийин баягы жуга турган касиети азаят да. Бизде эң негизгиси, мисалы үчүн алдын алса, баланын абалына карата, мисалы үчүн үй шартында дарыланса болот. Бизде ошол баягы клинический протоколдорубуз бар, ошолордун негизинде биз баягы негизи бөлүмгө, жугуштуу оорулар бөлүмүнө баягы тяжелый оор абалдагылар гана жатыш керек да. Ал эми жеңил, орто жеңил бул үй шартында дарыланыш керек. Бирок ошого карабастан, ошо бизде баягы сарык жөнүндө жакшы маалымат аз болгондуктанбы, билбейм, бизде акыркы күндөрдө ошо бизде ооруканада баягы конфликтке барган убакыттарда болуп атат, баягы жаңы эле башталган ооруларды да келип эмнеге жаткызбайсыңар деген немелер көп болуп атат да. Негизи ошо балдарды жанакы жеңил түрүндө үй шартында эле дарылансак болотчу. Ал эми ошол аябай өтүшүп кеткенде гана, мисалы үчүн общий билирубин, ошо боордун иштешини көрсөткөн анализдерибиз бар. Ошолор 100дөн ашык болсо, биз бөлүмдөргө жаткызып, жугуштуу оорулар бөлүмүндө баягыларды дарыласак жакшы болмок да. Ал эми ошол жеңил түрүнү жана орто түрүнү үй шартында дарыланыш керек. Эң негизги бул ошо клиникасында баягы белгилери болуп, инкубационный период, жанакы жашыруун убакыт, бир аз мисалы үчүн жаңы вирус киргенде бала баягындай бирденкеге көңүлү келбей, кээде температура чыгып, алсырап, ушундай болушу мүмкүн да. Андан кийин пережелтушный периодто ошол бир аз баягы заңдары, сийдиктери өзгөрүлөт. Андан кийин ошол сарыкка чейинки убакыттан сарык убагына өткөндө, желтушный периодко өткөндө жанакындай аябай выраженный интоксикация деп коет, жанакы айткандай баягы бала аябай кусуп, тамак жегиси келбей, көздөрүнүн ичи, эң негизги ошо көздөрүнүн ичи, ооздорунун ичи бүткүл денеси саргарып кетет да. Андан кийин ошол улуу сарасы дагы агарып кетет. Мына ошондой мезгилде бул уже оор абал деп баягы диагноз коюлат да буларга. Ошондуктан биз көбүнчөсү ошо азыркы убакта, мына бүгүнкү күндө эң негизгиси ошо алдын алуу, баягы өздүк гигиенаны сактап, бир аз мисалы үчүн жанакындай температура чыгып калса, бир аз баягы тамак жегиси келбей калганда шалбырап, уйкусу келип, же болбосо
кускусу келип калганда ошо өзүнүн ар бир жерде, мисалы үчүн азыр бүгүнкү күндө үй бүлөлүк дарыгерлер бар, ошолорго кайрылып алдын алып үй шартында дарыланса аябай жакшы болот. Ушул алдын албай эми ушундай учурлар деле катталып атат да, сарык оорусу менен илдетке чалдыгып калгандарчы. Ушул илдетти жуктуруп алгандар негизи эле жем түрү болсун, орто түрү, оор түрү болсун, канча убакыт дарыланат, ошолорго да токтолуп өтсөңүз, диетага отурушабы? Эң негизгиси ошол баягы биринчиси кайсы түрү, жеңил түрү болсо деле бардыгынын биринчи ошо ооруган оорулуу баягы режимди сакташ керек, көп баспаш керек, мүмкүн болсо жатыш керек. Баягы башка бирөөлөргө кошпош керек, өздүк гигиенаны сакташ керек. Андан кийин тамак ашында ошо куурулгандар, ачуу нерселер, баягы конфет, шоколаддар, газдалган суусундуктар болбойт. Анан баягы калемпир кошулган тамактар болбойт да негизи. Эң негизгиси мына жер жемиштердин бардыгын жесе боло берет, жууп баягындайча кылып. Анан ошо сууга пышырылган тамактарды жеш керек. Андан кийин бир аз улучшение кеткенден кийин бульондор деп коебуз, ошо эттен жасалган кайнатма шорполорду ал дагы баягы биринчи кайнатып туруп, аны төгүп салып туруп, андан кийин кайнатса, ошондо баягы майлар да аз болот дагы, мына ошолорду жесе болот. Күрүч тамактарды, гречка, геркулес, ушулардын бардыгын жесе боло беретчи. Эң негизгиси аябай катуу куурулбаш керек. Баягы ак нандарды жебеш керек. Мүмкүн болушунча сухаректерди, анан ошо кара нандарды жесе жакшы болотчу. Анан эң негизгиси ушу организмге вирус келгенден кийин организмде баягы суюктук азаят да, баягы температура чыгышы мүмкүн, кусуп атат деп атпайбызбы? Ошондуктан ушу организм өзү биз суюктуктан турабыз. Мына ошону жайына келтириш үчүн, мисалы үчүн водный баланс деп коет. Ар бир айрыкча жаш балдарда ошо баягы өзүнүн салмагына карата суюктукту ичип туруш керек да. Эгерде мисалы үчүн где-то 10 килограмм салмактагы бала ооруп кала турган болсо, водный баланс деп коебуз. Ошол где-то 24 сааттын ичинде 1 литрден кем болбогон суюктукту ичиш керек. Кеткен суюктукту жайына келтирип туруш керек да, мындай айтканда. Же болбосо эң жөнөкөй тил менен айтканда кээде мен күлүп калам. Баягы бардыгыбыз биз жүзүмдөйбүз депчи. Жүзүмдүн суу кетип калса мейиз болуп калат. Качан моундай ооруганда, температура чыкканда, кусканда, тамак жебей жатып калганда, баягы башы ооруп атканда, баягы ошол бүт организмде суюктуктар чыгып кетет дагы, ошон үчүн алсырап жатып калат. Ошон үчүн суюктукту көбүрөөк ичирип, ошо водный балансты жайына толтуруп турсак, бала баягы шалбырап жатып калбайт да. Бул дагы ошо баланын айыгып кетишине жардам берет, баягы суюктуктарды көп ичкен дагычы. Андан кийин бизде азыр айрыкча проблема болгон, ошо стационарга жаткан балдар бирөөсү дагы бир эле сарык оорусу менен келип жаткан жок да. Бизде фону оорулар деп коебуз, бул баягы билинбей аябай катуу оорубаган ооруларчы. Буларга эң биринчиден болуп, бул аз кандуулук болуп келетчи. Андан кийин баягы ошол келген оорулардын салмагы өзүнүн нормага жетпейт. Көбүнчөсү кээде дагы 3 килограмм, 2 килограммдай жетпеген, салмакка жетпеген балдар жатып атышатчы. Андан кийин баягы бетинде дактары болот, аны биз бул ушу бетине дак түшүптүр деп коебуз. А бул болсо ошо баланын организминде митек курттардын бар экендигин билдиретчи. Андан кийин баягы витаминдердин жетишпегендиги, ошо кандын аздыгы, мына ошол фоновый оорулар, любой баягы ар кандай жугуштуу оорулар, мына сарык болобу, ич өткөк болобу, же болбосо баягы грипп болобу, ошолор организм күрөшө албайт. Булардын иммунитети, реактивность организма жок, төмөн болот дагы. Баягы сырттан келген микробтор бул жерге баягы мен башкарам бул жер дегенде бардын өзү башкарып, баягы организм күрөшө албайт да, ошон үчүн балдар көбүнчөсү оор абалга түшүп калат да. А эгерде ошол организм күчтүү болуп, каны жайында болсо, витаминдери нормальный болсо,
баягы салмагы дагы нормада боло турган болсо, булундай балдар ооруса дагы тез аранын ичинде эле өзүнүн организми дагы баягы кошуп күрөшүп, баягы вирусту организмден чыгарганга, жок кылганга жардам берет. Эң өкүнүчтүүсү бизде ушул болуп атат да. Андан кийин эмне үчүн келип ошондой диагноздар менен келет? 4, 5, 6 диагнозду коесуң. Бул балдар чындыгында тез жакшы болбойт. Себеби организм күрөшө албайт. Анан кээде ошондо деле кээде эмне үчүн бул тез жакшы болбой атат дегенде баягы бизде оорулардын ата-энелери менен баягындай мындай конфликт болушу да мүмкүн да. Ошондуктан өзү негизи жаңы төрөлгөн балдан баштап мына чоңдор деле пенсияга чыкканыбыздан кийин деле жылына 2 жолу жок дегенде биз баягы баардык анализдерди тапшырып текшерилип турушубуз керек. Биз ошону кылбайбыз да. Качан гана ооруп калганда гана баягы бир оорусуну текшерем десең, толтура оорулар чыгып ататчы. Мына ошондуктан азыр бүгүнкү күндө дагы бизде азыр кошумча бөлүмдөрдү ачтык. Ошо сарык оорусунун аябай көбөйүп кеткендигине байланыштуу, ага кошуп аны баягы катуу кармаган респиратордук оорулардын көбөйүп кеткендигине байланыштуу. Мына ошондуктан баягы биздин балдардын арасында ошол фоновый оорулар жана кошумча оорулар көп болгондуктан баягы тяжелый болуп, абалы оор болуп келген балдар дагы көбөйдү да. Бизде реанимация жандандыруу бөлүмүндө жатып бизге которулгандар дагы болуп атат. Анан ошо көбүнчөсү тяжелый болуп, оор абалда келип, ошо жатканда бүгүнкү күндө сарык оорусу менен жаткандар аябай көп болуп атат. Каныбөл Саматовна, айтсаңыз, ошол оору менен ооруп калган, азыр айтып атабыз да, ошол бакча курагындагы, мектеп курагындагы балдар депчи, алар канча убакыт обучолонуш керек башка балдардан? Эгерде мисалы үчүн кээде баягы чыгаргандан кийин, больницадан эгерде жакшы болуп, анализдердин баары жакшы болгондон кийин, биз баягы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна баягы жаткандыгы тууралуу биз маалымат беребиз. Жазып, түшүрүп, ошо выпискаларын колуна беребиз. Алар үйгө баргандан кийин ошо 10 күндүн ичинде дагы повторно анализдерин тапшырып, эгерде жакшы боло турган болсо, ошо анализдерине карата баягы боордун иштешин көрсөтө турган анализдер болуп, печёночный тест, ошолордун жакшы боло турган болсо, сабакка барса боло берет, детсадтарга. Бирок баягы эгерде окуучулар боло турган болсо, ошо 6 айга чейин баягы физкультурага барбаш керек да. Баягы өтө көп чуркап, баягындай неме кылганга болбойт. Жөнөкөй сабакка барып келсе боло беретчи. Кийинки суроода, бул оорунун өтүшүп кеткендеги коркунучтары кандай? Эгерде бул ошол вирусный гепатиттин баягы дагы түрлөрү да болот да, баягы желтушный сарык түрү, анан безжелтушный деп сарыгы жок деле кээде болот. Бул фулминантный формасы деп коет. Кээде ошондо баягы аябай өтүшүп кетип, неме комага түшүп калышы да мүмкүн. Печёночный кома деп коебуз. Себеби баягы жанакындай фоновый оорулары болот, и плюс организмде тез убакыттын ичинде эле жанакы биз айткандай жашырураак 50 күн, 45 күндөн 50 күнгө чейин деп атпайбызбы, ошолор кыска болуп туруп, кээде тяжелый болуп, ошо боор жакшы иштебей, ошо неме боордун печёночный комага дагы ал өзүн билбей тяжелый болуп калган учурлар дагы болот да. Баягы өтүшүп кеткен убактачы. Ал эми негизи бир гана муну вирустук гепатит Анын жакшы жери баягы хронизация, баягы өнөкөт ооруга өтүп кетпейт. Эгерде жакшы кылып дарыланса, баягы ооругандан кийин организмде антитела пайда болот, ал өмүр бою кайра экинчи жолу сарыктын ошо А түрү менен оорубайт да. Жакшы жагы ошол. Бирок баягы ошол аябай абалы оор болуп, тяжелый болуп, кээде биз жоготкон учурлардагы кээде болуп калышы мүмкүн. Облустагы жугуштуу оорулардын башкы дарыгери катары дагы сизде маалымат бар да, Баткенде эле эмес, негизи облуста дагы бул оору көбөйдүбү? Ооба, бүгүнкү күндө баардык ушу биздин областтагы ушу айрыкча мына Кыдамжайда да аябай көп болуп атат. Кызылкаяда, Лейлекте, бүт ушу биздин област эмес, жалпы эле Кыргызстандын бүт жагында, бүт областтарында бүгүнкү күндө ушул жугуштуу оорулардын, жугуштуу сарык оорусунун ушу А түрү аябай көп кездешип атат да. Болгондо дагы ошол аябай баягы боордун иштешинин начардыгы, баягы общий билирубин деп коебуз, ошолор аябай высокий болуп атат. 200-300 нормадан мисалы үчүн 17-21ге чейин боло турган болсо, ошол 200-300ге чейинки случайлар дагы болуп ататчы.
ошол баягы биздин өзүбүздүн группалар бар. Ошо бири-бирибизден жардам сурап, ошо колубуздан келишинче баягы колубуздан келген жардамдарды берип атабыз. Бирок бүгүнкү күндө баягы детальный исход жок да, Кудайга шүгүр. Соңку сурообуз болсун. Ошол бул илдет боюнча байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, алдын алуу чаралары көрүлүп жатса дагы, бул илдетке кабылгандардын саны көбөйүүнүн себеби эмнеде деп ойлойсуз? Сиз ошо тажрыйбалуу адис катары айтып өтсөңүз. Эң негизги ушу биздин баягы бул жерде эң негизги ушу вирустук гепатиттин A'сында бул ошо биздин өздүк гигиенаны сактабагандыктан. Эң негизги ошо колубузду таза жуубагандыктан, балдарыбызга жакшы көңүл бөлбөгөнүбүздөн болуп ататчы. Андан кийин баягы жер жемиштерди ошо жуубай берип атканыбыздан болуп атат да. Анан баягы ошол бири-биринин ойноп аткан, мисалы үчүн жаш балдар үйүндө дагы бир гана баягы балдар бакчасында эмес, үйдөгүлөр дагы бири-бирине жууп атпайбы? Ошолор деле өздүк гигиенаны сактабагандыктан болуп атат да. Жалпы ошо ата-энелер эгерде бирөө жарым туугандардан болобу, үйүндө ооруйбу, ошону мүмкүн болушунча бөлүш керек. Ошонун өздүк гигиенасын, баягы идиштерин, бүт барын бөлүп жакшы караш керек да. Но сарыктын вирустарынын жакшы жагы, мисалы үчүн самындап жууганда деле жанагы хлор кошулган, каражат кошулган суюктуктарды кошкондо деле бул өлүп калат да, тез жок болотчу. Ошондуктан эң биринчиси ошо өздүк гигиенаны жакшы сактабагандыктан ошо жер жемиштерди жуубай жегендиктен болуп атат деп ойлойм. Но суудан дагы болушу мүмкүн, суу аркылуу дагы жугат. Мына ошол негизги себептери ушулар болуп атат деп ойлойм. Тактоочу акыркы сурообуз болсун. Ошол ооруган баланы сөзсүз түрдө анын ата-энеси карайт эмеспи? Эгер ошол апасы же атасы бул оору менен оорубаган болсо, ошо баладан жукпайбы негизи? Кээде ал жугуп калышы да мүмкүн. Бүгүнкү күндө бизде ошо чоңдор дагы ооруп жаткан случайлар бар. Ал кичинесинде ооруган эмес болсо, ага дагы жугуп калышы мүмкүн. Кээде, мисалы үчүн, баягы стёртый форма деп коебуз, баягы атипичный формасы, баягы сарыгы бетиге чыкпаган түрлөр да бар деп атпайбызбы? Ошол менен ооруп туруп жашында же болбосо неме жакшы билинбей организмде ошо сарыктын А түрүнө каршы антитела пайда болуп, ошондуктан оорубай калышы да мүмкүн да. Бирок чоңдордун арасында дагы неме бүгүнкү күндө бар ооруп аткандар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сарык оорусу көбөйүүдө деген теманын тегерегинде биздин бүгүнкү коногубуз тажрыйбалуу дарыгер, ошондой эле Баткен облусту боюнча жугуштуу оорулардын башкы дарыгери, Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Жороева Каныгүл Саматовна менен маектештик. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө болсо ден соолук каалайбыз. Рахматчы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен маанилүү маекти жыйынтыктайбыз. Ал эми УТРК Баткен телеканалы өз ишин алдын көздөй улантмакчы. Берүүнү мен Назгүл Абдрахманова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жүздүшкөнчө аман туруңуздар.